Былтыр эле Борбор шаарда 15 мектеп курулду. Бул эмне деген жетишкендик. 15 мектеп эмес, 2 мектеп, 3 мектептерди куралбаган учурлар болгон. Тетиги ар кайсы гранттын жардамы менен, Кытай гранттын жардамы менен kurulgan mektepler bolgon. Ama 15 mektepti budjetin esebinен bir жылда Борбор шаарга курус деген кимдин эле колунан келет дейсиң. Ушундай чоң жетишкендиктер болуп атат, буюрса дагы жетиш болуп атат. Эми буюрса эл журт өзү көтөрдү Садыр Нуркожоевичти. Анан элге өзү кызмат кылыш керек. Элге кызмат кылып атат. Кылыш керек, дагы кылыш керек. Анан эл баалайт. Мына 3 жылга жакындап калды болгону. Бүт жолдордун баары асфальттанып атат. Мисалы үчүн Ырбачы менен Барскон жолу салынып атат. Бул бир. Ошондой эле Чолпон ата түп жолу, Каракол Гегети жолу салынып атат. Бул эле биздин эки облустун ичинде Нарын Актала жолу салынып атат. Нарын Актала жолу салынып атат. Бул деле илгертен бери тагыр кол тийгиз болуп жаткан ошол жолдордун баарысы. Качан жол оңолсо, эл оңолот деген сөз. Жол оңолсо, экономика оңолот деген сөз. Мына ушунун негизинде азыр жашоо Кудай атабы жакшынакай болуп атат. Анча-мынча кыйбатчылык болуп атат. Ал дүйнө жүзү боюнча кыйбатчылык болуп атат. Деле дагы биз коогалдалаңдан аман эсен турабыз. Негизинен жалпы эл азыр Садыр Нуркожоевичтин эмгегин туура баалап атканы чындык. Себеби мен жогоруда айтып өткөндөй реформаны жүргүзүп атат. Ротация кылып атат жетекчилерди бүт баарысын. Ошого ылайыктуу иш жүрүп атат. Кочкор районунда азыр ошол боюнча иш жакшы болгону эл өзүнүн бул 1-2 жылдын ичинде эл түшүнүп калды. Элдин жылышы бар экенин, элдин турмушу оңолуп атканын, ошондой эле тиги дайыны жок кызматкерлердин баарысы жоюлуп атканы, жакшы жактары көп болуп атат. Мына темир Ырбачы Кочкор темир жолун куруу башталып иш болуп атат. Садыр Нуркожоевичтин жүргүзүп аткан саясатын, анын кылып аткан ишин жакшы болуп атканы үчүн эл тынч болуп атат. Эми колунан келишинче күнү-түн иштеп атат. Бардык суроолорго жооп берип атат. Ал эмес, ал мындай болгон деп өзү айтып түшүндүрдү 4 пансионат боюнча. Момундай болгон үчүн биз бердик. Момундай болгон экен $40 миллион салып койду биздин мойнубузга дейт. Эми ошонун чын төгүнүн канчалык чын төгүн экенин билбейбиз. Мен Садыр Нуркожоевичтин сөзүнө ишенип атам. Значит, туура эле болуп атат. Негизи эки мамлекеттин кызыкчылыгы жана кошуна мамлекеттер менен жакшы ынтымактуу болушубузду тилейбиз биз.